Президент Садыр Жапаров бүгүн Бишкек шаарынын күнү менен Борбор каланын тургундарын жана меймандарын куттуктады. Урматтуу шаар тургундары жана меймандары, сиздерди жалпы Кыргызстан элинин биримдигинин символун туюндуруп, эркиндигибиздин энчиси, бакубат турмушубуздун белгиси болуп келген сүйүктүү Бишкек шаарыбыздын күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Азыркы шаар аймагында байыркы заманда эле адамдар отурукташканын, кийин Улуу Жибек жолунда да бул аймактын маани-маңызы артканын, деги эле бул географиялык аймакта белгилүү окуялар байма-бай болуп келгенине тарых күбө. Ага далил байыркы Жүл шаары. Биздин замандын 5-6 кылымдарына таандык Жүл шаар калдыктарынын ордуна археологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү калыбына келтирүү боюнча иш-аракеттер быйыл да улантылууга тийиш. Андан тышкары тарыхый маданий жайларды коргоо, сактоо боюнча иш-чаралар колго алынат. Бүгүнкү күндө Бишкек эгемен Кыргызстандын борбору, өлкөбүздүн саясий, экономикалык, илимий жана маданий очогуна айланды. Чокусун ак мөңгү баскан улуу тоолордун этегинде жайгашкан Борбор калабызда Кыргызстандын калкынын 20%-нан ашык эли жашайт. Азыркы учурда Борбор шаарыбыз өлкөнүн экономикалык, транспорттук, илимий жана маданий борбору катары жаңы рынок шартында өзгөрүүлөрдүн толкунунда өз жолун ийгиликтүү улап баратат. Административдик аймактык реформанын натыйжасында шаарыбыздын аянты кеңейип, калкынын саны дагы артат. Бул иш-чаралар биздин алдыбызга жаңы милдеттерди коет. Ошентип баш калабыз ар тараптан жаңылануунун башатында. Биз буга чейин Бишкектин архитектуралык келбетин, инфратүзүмүн жакшыртууга кадам таштаганбыз. Адегенде эле келген меймандардын көңүлүн буруучу жолдорубузду, тротуарларыбызды оңдоп түзүүнү колго алдык. Бара-бара чоң-чоң имараттардын көрүнүшүнө көңүл бурабыз. Мындан сырткары заманбап инфратүзүмдүк объектилердин, соода жана тейлөө чөйрөсүндөгү имараттардын курулушу кулачын жаюуда. Урматтуу шаардыктар, сиздер менен биргелешкен аракетибиздин аркасында сүйүктүү Бишкек шаарыбызды келген конок суктана турган, жашоого жайлуу, күнөстүү калаага айландыраларыбызга бекем ишенем. Ардактуу мекендештер, сиздерди дагы бир жолу баш калабыздын күнү менен куттуктайм. Бүтүндөй Кыргызстандын жүзү болгон Бишкекти баарыбыз сүйө билели жана сыйлай билели. Бишкек баатырдын ысымын алып жүргөн Борбор шаарыбыз ар бир кыргызстандыктын сыймыгына айлансын. Эртең 30 апрелде жеке жактар жана жеке ишкерлер үчүн бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу мөөнөтү аяктайт. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы эскертет. Бүгүн жана эртең баардык аймактык салык органдары декларацияны түнкү саат 12:00 чейин кабыл алышат. Эскерте кетсек, 1 майга чейин салык декларациясын төмөнкүлөр тапшырууга милдеттүү. Жеке ишкерлер, анын ичинде патент менен иштегендер, менчигинде салык салынуучу мүлкү же жер участогу бар жеке жактар, юридикалык жак болуп саналбаган дыйкан жана фермердик чарбалар, мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын карамагында турган илимий изилдөө, чыгармачылык, окутуучулук, дарылоо, ден соолукту чыңдоо жана калкты тейлөө боюнча аткаруу тескөө функциялары менен байланышпаган башка иштерди жүзөгө ашыруучу мекемелердин, ишканалардын же уюмдардын кызматкерлери, мамлекеттик же муниципалдык кызматчы болуп саналбаган, мамлекеттик үлүшү бар уюмдардын жана ишканалардын кызматкерлери, эл аралык уюмдардагы ишинен киреше алган, жашап турууга укугу же кайрылман статусу бар жарандар, жыл ичинде 300 000 сомдон ашык суммадагы мүлктү сатып алган жеке жактар. Кыргызстанда 22 апрелден 28 апрелге чейинки аралыкта 22 534 жол эрежелерин бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, анын ичинен тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 347, мас абалында автотранспорт каражатын башкаруу 269, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу 77, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар 890, транспорт каражат эксплуатациялоо эрежелерин бузуу 3221, автоэн баштык 4, белгиленген ылдамдыктан ашуу 4507, жалган мамлекеттик номуру менен унаа башкаруу 7 жана башка жол эрежелерин бузуу фактылары 11370. Мындан тышкары ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 1842 автоунаа убактылуу айып короо жайына токтотулган. Жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы айдоочуларды жол кыймылынын коопсуздугунун эрежелерин так сактоого чакырат.
Бүгүнкү күндө Талас облусу боюнча 16 социалдык объектинин курулушу жүрүп жатат. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, мам курулуштун директорунун орун басары Талант Иманакун уулу аталган объектилердин курулушунун сапатын жеринде текшерүүдө. Билим берүү объектилеринин курулуш сапатын жана алардын долбоорлорго шайкештигин инспекциялоодо Талас облусунун Талас районунун Аксай айылындагы Жанузаков атындагы 192 орунду мектебинде курулуш учурунда дуал куруу боюнча кемчиликтер табылып, дуал буздурулду. Иманакун уулу мам курулуштун Талас облусу боюнча аймактык капиталдык курулуш башкармалыктарынын жетекчилерине бардык жүрүп жаткан курулуштардын сапатын контролдоо жана алдын ала тийиштүү чараларды көрүү боюнча катуу талаптарды койду. Бишкекте бүгүндөн тарта номер 216 автобус каттамы иштеп баштайт. Муниципалитеттен кабарлашкандай, буга чейин аталган каттамда кичи автобус иштеп келген. Мындан ары ушул эле каттам номеру менен автобус жүрө баштайт. Акыркы аялдама Ак Өргө жаңы конушунда жана Аламидин бир кичи районунда жайгашат. Күн сайын 26 даана автобус пландык чыгууну аткарат. Аралыгы 7-10 мүнөттү түзөт. Коомдук транспорттун кыймылын Менин шаары мобилдик тиркемесинен карап турууга болот. Алардын ар бири GPS трекери жана накталай эмес төлөм жүргүзүү үчүн валидатор менен жабдылган. Мындай чара Борбордун коомдук транспорт тармагын өнүктүрүү, шаардыктарга ыңгайлуу шарт түзүүнүн алкагында ишке ашууда. Белгилей кетсек, учурда Кытай өлкөсүнөн алынган автобустардын экинчи партиясы келип жатат. Бара-бара бардык кичи маршруттук каттамдар автобустарга алмаштырылат. Борбордук аянтта мектеп окуучулары арасында ураанын Манас аталышындагы Манас айтуу боюнча республикалык кароо сынак өттү. Ага жалпы жонунан 3000 окуучу катышып, кыргыз жана англис тилдеринде Манас айтышты. Көптөгөн тилдерди айтып баштадык. Ушу күнү эле кыргыз тилинде, англис тилинде өттүк. Эми Кудай кааласа да көптөгөн тилдерди айтабыз. Манасты жайган аракет кылабыз. Кыргызстан сыймыгы Манас. Бүгүнкү Манас жакшы өттү. Бул Манас менен биз сыймыктанышыбыз керек да. Бул Манасты таратыш керек кыргыз эли. Бардык адам Манасты билиш керек да. Барын угуп, кайталап жаттап оңой болуп калды. Жаттап бүткөндөн кийин оңой экенин түшүндүк. Англиски кыска экен, бирок сөздөрү сал кыйынраак. Иш чарада Ош шаарынын мэринин орун басары Нурбек Кадыров, Кыргыз улуттук Манас театрынын жетекчисинин орун басары Нурбек Талантбеков катышуучуларга ийгилик каалашып, уюштуруучуларга ыраазычылык баракчаларды жана төш белгилерин тапшырышты. Кыргыз элинин баа жеткис улуу мурасы Манас эпосунун бүйчүктүгү жөнүндөгү жарлыгын аткарууга алынып, мына Ош шаарында Жумурай журтту бир асабанын алдында чогулткан улуу элдин урпактарыбыз. Бүгүн мына улуу Сулайман Тооздун түбүндө улуу жибек жолунун коомунда жалпы мына журтту жыйнап биздин улуу Манас эпосубуздун биздин ата бабаларыбыздан урпактарга калтырган маданий табигин жайылтып, кыргыз элинин улуу дөөлөттөрүн кийинки урпактарга калтырууна баарыбыздын биздин парзыбыз. Буюрса мына парыбызды аткарып жатабыз. Элибиздин улуттук идеологиясы болгон улуу Манас баянындагы баалуулуктарды айтып, ошону менен катар жаштардын ар бир кыргызстандык Манас айтса деген жакшы тилектеги, жакшы ниетибизди ишке ашыруу максатында ушул ураанын Манас кароосундагы алдын ала берилген тексттерин, Манастагы окуянын үзүндүлөрүн жаамы журтка айттырып, анан ар бир жерде Манаста ураан чакырып аткан чагыбыз. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин Манас Семетей Сейтек үчүлтүгүн ар тараптан изилдөө, пропаганда кылуу, популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө чыгарган жарлыгына ылайык бардык аймакта уюштурууда. Белгилей кетсек, сынак президенттин кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы Манас эпосунун үчүлтүгүн Манас, Семетей, Сейтек эпосторун ар тараптан изилдөө жана популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыгын аткаруу, улуттук маданий жана руханий дөөлөттөрдү сактап калуу максатында өткөрүлдү. Мындай кароо сынактар 20 апрелден 11 майга чейин республиканын бардык аймактарында болот. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.